Бекен командасынан ушул команда аябай жакшы иштеп азыр жетишкендиктерге жетишип атышат. Былтыр ушул мезгилде кирдиңер эле, октябрда киришти эле. Пока булар базарда соода кылган үчүн бул жакта жакшы тоготпой жүрүштү эле. Азыр эми базарды таштап коюп, ушул жакта акчанын баары ушул жакта турбайбы дешип, мынантип келип акчаларды алып атышат. Элмира болсо 22.000 рубль деген, бул болсо 22 өткөндө 26.840 сом. Булар эмелер мендерин бузушпай алып атышат, себеби кимдин канча акча алгандарын билиши керек. Бул жерде аябай чын эле базарда отпайбызбы? Анан базардын деле берекесин берсин, анан бул жерде дагы экинчи кошелек аябай жакшы болот деп байке жаңы келип атпайсызбы? Бул акчалардын баарын биз мындай өзүбүздүн эме менен информация менен алып аталы. Бул эң жакшы компания, жакшы жерге келдиңиз. Эң эле жерге келдиңиз да, беже сизге кетет, биздин президентибиз ушундай жерди ачып койду. Мына ушул жерден базарда биз кечке үшүп, кечке чейин туруп таап атабыз акчаны. Бул жерде элдин ден соолугу менен чогуу мына моундай сонун акчаларды таптабыз. Мен жолдошум, кызым экөөбүз результаттарыбыз аябай жакшы. Мен жолдошумдун жүрөгү менен операция болгом. Анан кичине күйөөгө барганда, анан врачка барып эле эки фитосу менен кардиотун иштик. Азыр эме жакшынака болуп, дайым результатын тапшырып, врачтын өзүнө барып, мен өзүм текшерип келсем, аябай жакшы болду. Анан врач бияктан ишкенибизди билген жок дагы, айтат, ушундай спокойный жашаган үчүн, ушундай условияга бар үчүн мына бул жүрөгүн операция болгон кишилер мына ушундай болот. Кээ бирөөдө деген ызы чуу болуп чатак болгондо кайра ооруп атышат деди да. Анан колу да көтөрүлчү эмес. Кальцийди ичкенден бери башын жууй алчу эмес да. Кальцийди ичти, азыр башын жумак турсун, мени биягынан кучактап атат мындайынан. Мен өзүм дагы аябай жакшы болуп атам, мен аябай жакшы болдум. Мен мына артрон анан эмени прополис менен эмени иштем. Ошо умё кальцийди иштем, кол бутум ооруп, артроз болчу. Өткөндө мен да тапшырып эмеге барбадымбы? Анализ берсем, анализ деген 26% менде воспалительный процесс бар болчу бул сөөгүмдөчү. А баягы анализде 12% экен. Мына 12%. Мен эки сеса аябай жакшы результаттарды алып атпайсызбы? Көрдүңүзбү? Берген адамдардын сыгатада. Ана мен сыгатага эс алганы бар. Ошо базардын эмеси менен, путевка менен бардым. Аяка барсам ушактан бизден базардан бир келин жүрөгү ооруп, биздин жаныбызга келген кимдин кудагайы. Анан аябай турган ошол жерде пиона бар болчу да, кичинекей эле мындай эле тырнактай эле текчеяны менен. Ошону бердик. Ошондо жакшы болуп ал деген курортто экен. Анан курорттон мага звонок этип атпайбы, эже ошол дарыңыздан мага берипчи. Мен баратам ошол жака десем, ала келиңиз деп, мен аябай күтүп туруптур. Биз жана серпантин деп таңбай айттык да. Анан звонок этти, врач деген срочно кетип кетти. Анан ал кетпейин, ушунча келгенден 2 күндө жата турайын деп суранып, баягы дарын күтүптүр да. Мен алып барып бердим, ошол менен сразу барып эле палатага ичкенден кийин моментально жакшы болуп тур мына. Күтүү жерде турам го, мына честно ушундай жакшы болуп тур. Анан врачтар да таң калып, ошонун комнатасындагы кыздар аябай таң калбады. Эже, мына факт, биз деген результатты көрүп аябай таң калып калдык деп. Мына азыр мага заказ берди. Мен азыр президенттен дагы 2-ни алып койдум ошого. Анан эми ал өзү келген атат да, эми өзү келип калгандагы дарыларды ичип көрөйүн деп атат. Көрдүңүзбү, аябай сонун результаттар чыгып атат. Рахмат.